Ал ортодо агындыларды жаздым. Аны жазып атып токтой калып Манаска өтүп кетип муну жаздым. Экөөнү алмак салмак кармадым. Кармаганыма 12 жыл болду. Дагы канча жыл кармаарымды айта албайм. Кармаган сайын көкүрөгүм толуп, денем жибип, ар бир сабы менен ойлоп, ар бир сабы менен жашап, алтысын алып, кошчусун кошуп, ылгап, ыйлап олтурчу болдум. Жолойдун жонуна чыгып кетип жерге түшө албай, түшөрдө чокусундагы айдарын шааты кылып түшүп, кошойдун белин тепсешип, жет кайттагы 7 каска, андан 2 каска барып, даңгөттүн терисин сыйрышып, каныкейдин кандагай тиккенине карегимди калап олтуруп таң атырган бактылуу күндөр болду. Дагы бир жолу айтайын, Манаска аралашкандан кийин кызык болдум. Эпос зыл ташынан да оор балбан сөзүн көрүнгөнгө эле көтөртө бербейт экен. Аны көтөрүп, ыргайлантып, кылт эттирбей кынап чыгыш үчүн жан дүйнө балбан болуш керек экен. Ой келди айтылган жеңил желпи сөзгө, майда сөзгө, мажис сөзгө дастандын көзү ачылбайт экен. Манастын сөзү манастай болуш керек экен. Чырпыкты чынар, чымынды улар кыла албасаң, уукту устун, улутту муштум кыла албасаң, Манаска жолобой эле койгон оң экен. Ошентип жаздым. Ошенткен сайын оболоп турдум. Жазып бүткөн соң кадимкидей көкөлөп жерге түшө албай койдум. Түшөйүн десем да, Манастын саптары жерге түшүрбөй койду. Манасы бар кишилерди ыпылас, булганч, бузуку, жаман жерге түшүрбөй тургандыгына ошондо бир ишендим. Тегинедей кесимде күпүлдөп, Манас айтып атканымда жин аарып кетти окуй деп энем ойготуп жиберип, жин аарыбай эле Манас да аарып кеткенин билбей токтотуп салган Манасыма Кудай мени ушунча жыл багып, бышырып, даярдап жүрүп эми жолуктурду го дей берем. Манаска киргенден баштап Манастын ырынан башкырылардын баары мага арзыбаган бир майда барат нерселердей, ыр жазгандардын баары мага кыбыраган, кибиреген майда барат пенделердей болуп калды. Манас сөзүнүн ойротто жок балбандыгын, чоңдугун, зордугун, ааламда жок кудурет күчүн, ыйыктыгын, теңдешсиз улуулугун ошондо билдим. Манасчылардын касиетин ошондо түшүндүм. Оорусунун айынан 2 буту баспай, доктурдан да, табыптан да айла болбогондо коляскага олтуруп калган жигиттин шаардын тротуарына түшүп алып, дөңгөлөктөрүн колу менен айлантып кетип баратканына өзүнчө эле кыжыры келип, ушуларга эмне жок дейм да, үйүндө эле тынч олтура бербей деп кесир сүйлөмөк тургай майыптын коляскасынын бир жак дөңгөлөгүн буту менен тээп өткөн бир азамат бир күн эле кызматта олтурган жеринен жүрөгү мыкчып жыгылып, инсульт болуп ооруканага түшүп, белинен ылдый жагы иштебей, акыры өзү да коляскага олтуруп калганын көрүп, кесирдин арты жаман болоорун билип, ойноп сүйлөсөң да ойлоп сүйлө деген сөз бекер айтылган эмес турбайбы, дедим ичимден. Курган энем сөзүмө ар дайым көз салып, туура эмес кетип баратканымды байкаар менен жолумдан кайрып, ок балекетиңди алайын, кесир сүйлөбө, Кудайдын кулагына жете электе айтканыңды артка ал деп, жарга кулап бараткан жанды кармап калган мени ар дайым артка кайрып, ар дайым эскертип турар эле. Бата. Батанын касиетин бала кезибизде түшүнбөй, бүгүн өзүбүз бата берчи куракка келгенден кийин түшүнүп олтурбайбызбы? Көрсө эмнеге эле үйүнө мейман келгенде үй ээси эң кичүү баласынын колуна чөөгүн карматып, коноктордун колуна суу куйдуртат десе, ай тарабы ачык актай наристесин сук көздөрдөн, суук сөздөрдөн сактап жүрсүн деп, Кудай жакшы көргөн адамдардан бата сурап берчи турбайбы? Кыргыз матадан өткөн ок батадан өтпөйт деп бекер айтыппы. Байлык менен бийликти көтөрө албагандар батанын баркын билбей, манасчыларды, комузчуларды, ырчыларды теңсинбей басынтып, ушулар да кишиби деп жерип, анан бул кесири өз башына тийип, каргышка калып, акырындап ырысы кыркылып, кешиги кедейгени бекеринен эмес экен да, дедим. Ошон үчүн кыргыз атаңдан бото калбаса калбасын, бата калсын деген сөздү жөн жерден айткан эмес турбайбы? Эстебес баштаган артисттер Суусамырда концерт коюп жүрүп, жылкычынын үйүндө мейманда болушат. Капшытта көшөгө тартылып, колго суу куйган бала үй ээсинин кенже уулу экен, ошол үйлөнүптүр дейт. Тамак жеп бүтүп дасторкон жыйнаарда үй ээси эстебестин батасын сурайт. Жаңы үйлөнгөн экенсиңер, бактылуу, өмүрлүү болгула. Алдыңарды бала, артыңарды мал бассын. Баатыр жылкычы бол, баатыр ата бол деп бата бергенден кийин жөн турбаган Асанкул куудул. Айланайын уулум, эстебестин эле батасына ишенип жүрө бербей, өзүң дагы аракет кылсаң деген экен. Манастын уулу Семетей кошойдун батасынан бүткөн. Эстебес анделеккесинде Осмонкул менен Калык
Карамолду менен Ыбырай аксакалдардын дамбалдарын жууп, өсүп кеткен жердеги чачтардын баарын таптаза кылып, кырып эрип жүрүп батасын алгамын деп көп ирет айтканын филармонияда чогуу иштеп жүрүп уккам. Энем Канымгүл мага 13 жыл бою элдин батасын жыйнап берип жүрүп дүйнө салган. Батаны 6 айлыктар алкыш деп коюшат. Мына бул бата алкыштын ой тилектеринин көбү 6 айлыктарга таандык. Ичиндегилеринин бир тобу мен тоолуу 6 айга барганда ала келгем. Анда угуп тургула. Жокчулуктун эмес, токчулуктун жылы болсун. Күйүттүн эмес, үмүттүн жылы болсун. Каатчылыктын эмес, жакшылыктын жылы болсун. Биз ашуу жапыс болсун. Биз кешчү суулар тайыс болсун. Биз барчу үйлөр жарык болсун. Биз басчу жолдор жайык болсун. Аяк бутун сундуруп ат суратпа элимди. Алаканын сундуруп аш суратпа элимди. Сарсанаага салбайлы, санаалууга бербейли. Алдаганга көнбөйлү, акчалууга бербейли. Тартышканга салбайлы, талашканга бербейли. Ала тообузду аяп алалы, асманыбызды таяп алалы. Төрүбүзгө кум таштабайлы, чөлүбүзгө куу таштабайлы, көлүбүзгө уу таштабайлы. Кийимибизге кир жукпасын, кирпигибизге чаң жукпасын, белесте атыбыз үркпөсүн, бешикте балабыз коркпосун, айлыбызда кырсык болбосун, аягыбызда чайыбыз соолбосун. Ата жуттуу алатоо айдыңына мал толсун, эне жуттуу жерене етегіне жұрт толсын дейді. Каргышка кала көрбөгүлө. Теңирге жакын жерде жашаганданбы, же тоо таштын тили менен, жер суунун үнү менен жашаганданбы, эмнегедир көчмөн элдерде каргыш деген өтө күчтүү болгонун байкадым. Атактуу Даткынебиз Курманжанда каргышка калган деп айтышат. Чын эле ак жоолукту башына салынып, ак босогон аттап, ак бата менен келин болуп барган бүлөсүнүн астанасын Алымбек Датканын күчү менен аттап кеткендиги үчүн каргышка калган чыгар. Анткени Даткынебиздин өмүрлүк жарынан эки бирдей баласынан ажыраганы жөн эле жерден боло койбогонун ойлоно жүргөнүбүз оңго дейм. Аксынын Абилетим деген жеринде жашап турган ажынын уулу Сулайманкул Датканын күчү менен көк сулууну тартып алган жеңи жоктун өмүрү эмне менен бүткөндүгүн билесизби? Акын аны өзү да минтип мойнуна алган. Акындык менен 6 күн айтып алган көк сулуу, айтканы менен калкымдын алып кеткен эринен алыска кеткен жеринен тартып алган көк сулуу, чечендик менен 7 күн чечип алган көк сулуу, чердең деген эринен четке кеткен жеринен жетип алган көк сулуу. Кайран акын бирөөнүн бүлөсүн бузуп, көк сулууну күч менен тартып алгандын каргышы катуу болоорун ал кезде ойлогонго шаасы келген эместир. Кийин ал уккан жанды сыздатып, балам жок деп ырдаган. Аргымак жалы кайрылса арман эмей эмине, өзүңдөн бала болбосо арман эмей эмине. Кайрылышта мүрзөмдү кайрылып барып ким көрөт? Кайгырып жашын ким төгөт? Бурулушта мүрзөмдү бурулуп барып ким көрөт? Буркурап жашын ким төгөт? Ак куурайда муун жок, аркамда калган уул жок. Көк куурайда муун жок, көтөрүп баккан уул жок деген экен. Жеңи жоктон да, ошол көк сулуудан да тукум калган жок. Эмне үчүн Манастын тукумубуз деген эл Манас өлгөндөн бери эле абыке көбөшчүлүктүн азабынан чыга албай келатат. Манастын көзөткөндөн кийин абыке көбөштүн айбандыгынан 2 айлык семетейин койнуна катып алып, арачы түшүп ап калат деген кыргыз башын чатына катып туруп берерин. Аны көрүп туруп ичинен кан өткөн Канекей кайненеси чыйырдыны жетелеп, төркүнүн көздөй тентип кетерин күн мурунтан билген Олуя Кошой бабабыз Канекейден чочулап минтип айткан экен. Айлан айын Канекей, айсыз жерде ай экен, аястуу жерде жай экен. Аялзаада пенденин абийири менен ар экен. Умай эне күн экен, уйкулуу жерде түн экен. Урга чызат пенденин уяты менен гүл экен. Тегиз экен, кең экен, термелген элге бел экен. Теңирим Манас барында телегейи тең экен. Айкөлдүн көзү өткөн соң айы, күнү тутулар. Айылы кыйрап бузулар. Термелип кыргыз ошондо, тепкиден сактап кала албай тентитип ийип кутулар. Бул Канекей кыргызга буйруп конгон куш экен, булутту бычкан уз экен. Буудан Манас барында бузулбас таалай туш экен.
Kökjaldın gözü ötken soň kögörgen sayı tartılar. Köngülün göbüş kaltırar. Tal talı gıyrap jançılar. Tamırın göbüş kayçılar. Taşıgan sayı tartılar. Tanıbay kırgız oşondo. Talayı taykı kanıştın. Taqdırın saktap kılalbay talada jalgız kaltırar. Kurçagan kurutar eken, kursagı jalgız bal eken. Kuvalap başka tuğbagan kuğjatın jagı bar eken. Kanında möürü bar eken, kalında söylü bar eken. Karına alsa bulgatın, kargap salçujan eken. Ordudan azap tartkanda, oşo bukardı göstöy kaçkanda, buganış karabas eken, jıldızdı, kargabas eken, kırgızdı. Tilinde möürü bar eken, tişinde söylü bar eken. Törünen azap tartkanda, törkünün göstöy kaçkanda buganış. Tiktebes eken jıldızdı, tildebes eken kırgızdı. Tiktese kırgız çaçırar, tildese kırgız çaçılar. Kargasa jıldız ot bolor, kargasa kırgız jok bolor, deptir. Koşoyababız. Birok oşondo da kargışı kayıptı jыккан kanikeyen ebis, kırgızdı kargagan emes eken. Jetaramdın ayынан jıgılgan Manastın tuğusun gayradan götörüş üçün, ot öçkön kırgız elin gayradan tiriltiş üçün, belge taŋuu kılgan semeteyin jetiltip durup talaska atkaskan emespi. Eneler oňoy menen kargabayt. Eger ene kargasa hiç kaçan kargışı kayıtbayt deşet. Enelerden kargışынан bir ek misal keltire keteli. Kara özgöy niyetiңди kara jala desin. Kalp aytkan oozуңду kara jama jesin. O düýnede 10 top kal. Söөгүңdü çirik kuvalasın. Çirik kuvalasa kirip kuvalasın. Kulağыңды kurt, gözüңdü jılan uyalasın. Tukumuңdu kargış duvalasın. Meni jamandysaň kara жерди tamandap kal. Kaygıdan başın arılbay kakşıgan saydı samandap kal. Mürzöňe çeyin çuu jesin. Mürzöňden keyin uu jesin. Ölgönge çeyin çuu jesin. Ölgönden keyin uu jesin. Mürzödögü taştay bol. Mülcülgön baştay bol. İçkeniň ilim bolsun. Jegeniň jelim bolsun. Argındın sütün jutpay kal. Ataňdyn үнün ukpay kal. Echkinin sütün jutpay kal. Eneňdin үнün ukpay kal. Kırdağı tarp malday bol. Kıyrap kalgan talday bol. Angekte ölgön malday bol. Ağırçılıp kalgan talday bol. Samanday bolup sargarıp öt. Sar sanaga baylanıp öt. Kurmuşday kubarıp öt. Kuğul sanaga uğlanıp öt. Korumdunun taşursun. Koşuluştun. Çatursun. Dep kargaptır. Kasiyet. Kuday adamga akıl menen esti beret. Birok akılың бар esiň jok degen sözdün maanisin kiyin düşündüm. Görse akıl degen üydün erkegi bolsa, es degeniň oşol erkektin akılı eja berбей ala kaçıp turup algan kestegi koldan tartıp, sabırga çakırıp turgan ayalga okşoş bolot eken. Oşentip akıl degendi ata, es degendi ene dep koyolu. Biz mektepte, jogorku okuu jaylarında jalan 5 okugandardy bilimdүү dep düşünüp жаңылыппыз. Кейін дал ошол 5 окугандардын көбү жашоого келгенде көк жашык, морт, борпоң, начар чыгып, 3 окугандар, окууну эптеп-септеп бүткөндөр, тентек, шок балдар кыйын чыкканын турмуштан көп көрдүк. Билим деген жалаң эле китеп эмес, такыр бөлөк экен. Мыкты окуп бүткөндүн баары эле билимдүү боло бербейт экен. Алар илимдүү болот экен. Көрсө турмуштан өткөн билим, турмуштан өткөн мектеп жок турбайбы? Мисалы Акайыпта илим жетиштүү болгону менен элди башкарганга билими жетпей койбодубу? Бакиевде болсо илим да, билим да жок экен. Энем айтчу эле, билим ашынып кеткенде жинге айланат деп. Кудай бардык эле адамга акыл эс берген менен бардык эле адамга дээр дегенди бере бербейт тура. Акыл эси болгон менен бүгүн дээри жок адамдар көбөйдү. 19-кылымдагы голландиялык улуу сүрөтчү Винсент ван Гог досу Антон ван Рапартка жазган каттарынын биринде мен адамдардын арасында канчалык көбүрөөк болгон сайын өзүмдүн адам экендигимден ошончолук шексинай баштачу болдум деген экен. Анын сыңарындай мен дагы баарын билген адамдардан жаа бою кашчу болдум. Касиет демекчи, Нуралы айтып берди эле. Муну 70-эле жылдары чүй боорунда Арли деген мыкты табып жашап өттү деп. Өзү дуңган, чоң энеси татар, узун бойлуу, өтө олбурлуу сары киши эле дейт. Дуңган деген менен кыргызга боору жакын болуп, кыргызды жакшы көрүп, кыргыз да аны жакшы көрүп, кыргыздын каада салты менен жашап, бээ байлатып кымыз ичип, үспөй согум союп, эт жеп, ат минип тоо аралап, дары чөп жыйнап,
элди чөп менен дарылачу экен. Ошол Совет доорунун жабык жылдарында эле Арлиге көрүнөм деп биягы Сибир, тиягы Украинадан бери ал тургай бай коңурдан космонавттар да келип кетип турчу дешет. Ошондо жашыруун куралдарды чыгарган заводдун инженери го генерал экен. Радиациядан жабыркап такыр айласы курганда Арлиге келиптир. Оокат дүнүйөң жетиштүү, жашоо турмушуң армансыз, акчаң мол, ишиң мыкты болгон менен түнкү жумушка такыр эле жарабай калган турбайсың буга окуй. Келинчегиң ошого нааразы экен. Мына бул чөптү үйүңө барганда жумалап ич. Бат эле тирилтип аласың деди дейт Арли котормочу аркылуу. Ошол Арли ага табыпчылык күчтүү касиет кайдан келгенин сураганда айтчу экен. 7 бабам бүткүл Кытайга таанылган табып болгон экен. Ошентип 7 бабам тең бирден гана балалуу болуп, табыпчылык касиет улам бир баласына оо болтуруп, укумдан тукумга улана берди. 7-си менмин. Эми менин уулум Паңшардын 11 баласы бар. Жетатамдан бери келаткан касиеттин күчү, табыпчылыктын энергиясы мурда жалгыз болсо, майдаланып 11ге бөлүнүп кетти. Эми мындан ары биздин тукумдан табып чыкпайт. Кудай азыр тукуму жалгыз бирөөнү табыпчылыкка даярдап жатат. Аты жөнүн, дайыны дареги кайда экенин билем, бирок айта албайм. Мен өлгөндөн кийин табыпчылыкка ошол келет. Дегеле касиетсиз калк болбойт. Калк болуудан калган калктан касиет да кайпактап качып калат деген экен. Кырк жашымдан бери дос болуп, кыйышпай келаткан жакын инилерим бар. Алар Жыргалбек менен Султан. Жыргалбекти мен бир китебимдеги агарнаганырымда агамдай болгон инимсиң деп бекеринен жазган эмесмин. Жыргалбек менен Султандын акылда мукташ болгон кезим көп эле болду. Кээде ачуу калдырып, ооздугумду тарта албай, таш кулаганда йылдый карай кулап баратканымда экөө көкүрөгүн тосуп, мени далай ирет токтотуп калган. Ошондо аларды укпай тоголоно бергенимде эмне болот элем? Же өзүмдөн чоң дагы бир ташка тийип, биринчи чыкканча талкаланып, же ойго же жолго барып түшүп, көп таштардын арасында көрүнбөй жатат белем деп ойлой берем. Адам деген жашпы, карыбы, чөп сууга, суу жерге мукташ болгондой эле өмүр бою жакшы кеп кеңешке мукташ болот экен. Бул инилеримди азырда угуп жашайм. Кыргыз асыл таштан акыл жаштан деп бекер айткан эмес да. Касиеттүү кишилердин бири Эстебес болгон. Эстебес өмүрдөн өтөрүнө 1 жылдай калганда машинада баратып, эстеке кээде сизди ырым менен тамашалай коюп жүрчү элем. Катуураак кетсем кечирип коюңуз десем, кадимкидей жаркылдап, таластын тасмалындай жайылып, ак көрпө жайыл боло түштү эле. Кайран гана талант. Эстебес эмне деген үн эле. Таалай берген, бак берген, талантыңа бап келген, так анделек кезиңде тагдыры бийик алымкул таластан таап ап келген, канат берген, калк сыйлап алар бак берген, каргадай бала кезиңде кадыры бийик алымкул кайыңдыдан ап келген, кыргыздын кымбат булбулу, кыярбас ырдын дулдулу, кир жатпас тоодо кары бар, кири жок аткан таңы бар, кирпикте күлкү шаңы бар, кирдетпей эми эстеке, ким айтат сөзүң балы бар. Сиздер, урматтуу радио угуучулар, Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшеевдин Агындылар аттуу китебинен автордун көркөм окуусунда улантып уктуңуздар.